Кой, жашоого жаңы нерселерди киргизүүгө ылайыктуу апта. Чыгармачылыкта, жеке жашоодо ийгиликтер коштойт. Жумуш ордунан көтөрүлүү мүмкүнчүлүгү мурдагыдай эле жогору. Бул качар. Бул жумада сүйлөшүүлөр, сапарлар, жолугушуулар сизге мыкты маанай тартуулайт. Апта соңунда үй бүлөлүк маселелер алдыга чыгып, балдарга, туугандарга көңүл бөлөсүз. Эгиздер, апта чыгашаңыз көп болот. Билимиңизди тереңдетүүгө, тил үйрөнүүгө, тажрыйба алмашууга ылайыктуу апта. Пайдаланып калыңыз. Ишембиде самаган буюмуңуз колго тиет. Бөйөн, аптада сабырдуу болуп, пикир келишпестикке жол бербеңиз. Шаршембиде акча тартыштыгы жаралып, карыз алууга мажбур болосуз. Апта аягында конок күтүүгө туура келет. Арыстан, сулуулук салондоруна баш багып, келбетиңизге кам көрүү үчүн шарт түзүлөт. Шаршембиде урмат сыйга татыйсыз. Ишембиде жаңы иш баштоого сунуш түшүшү толук мүмкүн. Бийкеч, жаралган маселени өзүм чечем деп далбастабай, жакындарыңызга жардам чакырыңыз. Ишембиде кумар оюндарынан алыс болуңуз, чыгаша болуу коркунучу бар. Тараза, аптада күнүмдүк түйшүк менен убара болбой, ден соолукка кам көрүңүз. Жылдыздар ооруп калуу мүмкүн экенин эскертишет. Жакындарыңыздан жардам суроого мажбур болосуз. Чаян, аптада бирөөлөрдүн жашоосуна кийлигишпеңиз, аброюңузга доо кетет. Жума күнү орун алган окуядан улам жашоодогу баалуулуктарга болгон көз карашыңыз өзгөрөт. Жаачы, апта башында пландарыңыз менен алпурушасыз. Аракеттенсеңиз ийгилик жылмаят. Апта соңунда коомдук транспортто жүрүүдө абайлаңыз. Буюм мурдатуу коркунучу бар. Текечер, аң сезимиңизди өстүрүүгө ылайыктуу апта. Тобокелчиликке барасыз. Жыйынтыгы сиз күткөндөн да жакшы болот. Апта аягында акча жаатында маселе жаралышы ыктымал. Суу куяр. Аптада мүмкүнчүлүгүңүзгө карап иш пландабасаңыз, энергияңыз, убактыңыз текке кетип, маанайыңыз түшөт. Дем алышта тааныштардын кайсы бир иштерин бүтүрүп берип, сыйга татыйсыз. Балык. Уят болбойн десеңиз, бирөөнү алдап пайда табууга аракет кылбаңыз. Чындык бат эле чыга келет. Апта соңунда имиджиңизди өзгөртүп, гардеробду жаңыртасыз.